Таңдын нуру үмүттүн башаты демекчи ардактуу көрөрмандар, кутман таң каалайбыз. Албетте бул регион каналында таңкы регион өз ишин улап жаткан учуру, кимде ким учурда тамактанып жаткан болсо тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Ардактуу көрөрмандар, таңдын рыскысы биз менен ар дайым таңда биз менен болгонуңуздарга терең ыраазычылык билдирип, төрүбүздөн орун алган экинчи мейман менен тааныштыралы. Албетте өзү ишкерлик кылып, мына Кыргыздын уникалдуу уюткусу болгон улуу мурастарын кылымдардан бери аздектеп, албетте айымдарыбыздын көйнөктөрүн ушул нукурас тилде шөкөттөп, иштеп, өзгөчө бир ою чиймелерди бастырып, өзүнүн фантазиясы менен мына ушундай Кыргыздын баалуулуктарын даңазалап келе жаткан биздин дизайнер эжебиз Абдубачаева Наргиз айым маектөрүбүздө. Кутман таң. Саламатсызбы? Таң эрте кандай келип алдыңыз? Дизайнерлердин таңы кандай башталат эже, айтсаңыз? Саламатсыздарбы? Сонун келдим, жакшы жетип алдым. Дизайнерлердин таңы кадимки... Эртең менен эле оюларды ойлонуп, мындай ушундайбы же? Жок, биринчи кезекте биз эми энебиз, аял заты болгондон кийин. Кадимки баардык эле энелер сыяктуу өзүбүздүн балдарыбыз менен башталат. Эртең менен таң эрте тамак даярдоо менен, аларды тургузуу менен башталат, андан кийин анан ишке өтөсүздөр деле. Баардык эле аял заты сыяктуу биринчи кезекте үй бүлөбүз ошо менен башталат. Наргиз айым, мына өзүбүздүн улуттук колоритте өзгөчө айымдарыбызга бир сонун образдарды, анан дизайнерликке, мына ушундай этно стилге басым жасап, канча жыл болду? Дизайнерликке эмне себептен келип калдыңыз? Бул эми мен негизи атайын жогорку билимим жок бул боюнча. Өзүм эле кызыгуум, хобби десек болот. Кичинекей кезимден баштап эле ушул кийим тигүүгө, чыгармачылыкка, жалпы жонуна чыгармачылыкка кызыгам. Ошо менен жашайм, дагы эле ошолор менен жашап келатам. Демек, атайын билимиңиз жок, өзүңүздүн эле тубаса талантыңыз менен мына ушул дизайнерликке кириштиңиз. Тубаса талантым, анан апамдан өткөм десем болот. Өзүм апам дагы аябай чыгармачыл, ишкер айым, ууз айым. Демек, жалпысынан айтканда, ушул дизайнерлик менен алектенип келе жатканыңызга канча жылдын жүзү болду? Эми ошо бала чагыман баштап эле ошо апамды туурап иштеп келе жатам. Негизинен жалпы тигүү цехине кирип иштеген убакытты алсак, бир 20 жылга жакындап калды. Демек, сиз дасыккан дизайнер деп айтсак болот экен да. Себеби бала кезден эле ушундай бир материалдарды кесип алып, курчактарга көйнөк тигип, ошентип чоңойгон турбайсызбы? Келиңиз, анан биздин төрүбүздө дагы, дасторконубузда дагы өзгөчө чыптамалар турат деп коелу. Мына ушулар боюнча айтып берсеңиз, моделдери кандай, кандай материалдан тигилет, жана аны канча убакытта даяр болот дегендей. Мен азыр негизи жалпысынан аял затына баардык кийимдерди тиге берем. Чыптама башынан негизи ошол кыргыз этно жагына оюн деген максатым бар болчу. Анан баардык эле кийимдерди тиге берем. Бирок акыркы учурларда ушул бир бетти алып, ушу белбоо, белдемчи же юбка деген сыяктуу кийимдерге токтолсомбу дегем. Бул жакта ошо азыркы биз же белдемчи дейбиз, кыска, же болбосо белбоо дейбиз да, ошолорду тиктик ар кандай вариантта. Анан дагы бизге мындай күнүмдүк кийүүгө дайыма мындай той аштарга эмес, эми кыргыздар азыр кыздарыбыз, аял заттар көбүнчө той аштарга кийип атышпайбы, андай эмес. Буларды биз жалпы көрөрмандарга да көрсөтүп өтөлү, мына ушундай өзгөчө этно стилде биздин айымдарыбыз үчүн өзгөчө чыптамалар дейли, буну жөн гана белдемчи деп коелу, кийип алсаңыздар болот экен. Анан бул мисалы үчүн бул образды карай турган болсок, мисалы турмуш кызып аткан кыздарды элестетип атам да. Ооба, аларга деле болот. Же болбосо мисалы үчүн бул кийимдерди башка мындай сый жака кийип чыкса болот. Той топурга деле кийсек болот, жеке эле баягы турмуш кызып атканда эмес. Ооба, көйнөгүн алып таштак. Эми көйнөгү, конечно, күнүмдүк көйнөк эмес, ак көйнөк, көчөгө кийип жүрө албайсың постоянно. Бирок белбоону биз башка нерселер менен деле көчөгө кийип кете беребиз да. Мисалы үчүн үстүнө башка бир кофта кийип же кадимки эле джинсы шым кийип эле ушул белбоо менен айкалыштырсак болот. Көчөгө кийсек. Анан баягы ар бир иш
же болбосо ар бир эмгек бир өзгөчө бир убакытты талап кылат. Анан көз майды дагы жейт деп коебуз го Кыргызстачы. Анан ушул эле белдемчинин даярдоо жолу канча убакыт талап кылынат? Эми бул белдемчилер негизи мага оңой эле. Анткени ошол юбка негизи мындай башка кийимдерге салыштырмалуу бул окууда деле мисалы үчүн эң биринчи барганда юбканы өтүшөт да. Ошон үчүн бул юбка оңоюраак кийим башка эмелерге салыштырмалуу. Бул оңой. Мисалы канча бул балким 2 күндө, балким 1 күндө, балким 5 саатта деген сыяктуу. Эми бир эгерде ликаласы жок болсо, эгер ликаласынан баштасак бир 2 саат кетет. 3 саат кетет. Демек сиз үчүн оңой турбайбы? Анан могул жактагы оймо чиймелер мага кызык болуп атат да. Бул оймо чиймелерди бастырат экенсиз, машинка менен деп коелу. Анан ушул оймо чиймелерди өзүңүз ойлоп табасызбы? Ооба, ошо өзүм ойлоп табам. Эми бул аябай кандай десем, аябай бир башкача бир нерсени алып чыктым дебейм. Бул биздин эле кадимки эле кыргыздын оюлары. Бирок кээ бирде мындай эми айрым учурда өзүңүздүн фантазияңызды дагы биздин оймо чиймелерге кошуп ийесиз, Анан эми баягы көрөрмандарга да кызык болуп атса керек. Эми бул өзгөчө материалдан кийин чынында урматтуу көрөрмандар баягы кандай десек, бул бархат. Бархат деп койсок болот экен да. Анан өзгөчө бир уникалдуу десек болот экен да. Муну кийип алсаңыздар айымдар үчүн дагы өзгөчө болот го деп ойлойм. Анан ушул жаатта мисалы үчүн азыркы учурда баягы бардыгы келип эле каражатка келип такалат да. Анан баалары кандай? Бул биздин чөнтөгүбүзгө ыңгайлуу элеби? Булар ооба, мен ошол атайын күнүмдүк жашоого ылайыктап тиккендиктен булар аябай деле кымбат эмес. Анын үстүнө ошол мына джинсы бул эне жаштардын деп коет го эми, жаштардын кездемеси да. Ооба. Анан жаштардын эмесин билебиз да. Жаштардын табитине жараша. Жаштардын табитине социалдык мындай материалдык абалына жараша эле бардыгы мындай колдон келе турган нерсе. Эми бархат деген атайын эмелерден тиксе болот. Эми алар атайын буйртма менен тиктиришет да. Негизи буйртмалар деп калдык. Азыркы учурда сизге буйртмалар көп түшүп жатса керек. Анан негизи ошо тигүү цехинде өзүңүз эле иштейсизби же дагы өзүңүздүн жардамчыларыңыз барбы? Жок, мен өзүм иштейм. Жардамчысы жок. Анткени мен биринчи кезекте үй бүлөм мененмин. Анан үй бүлөм жумушу бүткөндөн кийин анан барып өзүм мындай кандай десем, мен акча табуу максатында эмесмин азыр көбүнчөчү. Мындай көбүнчө чыгармачылык менен алектмин да. Өзүңүз үчүн бир жаңы идеяларды алып чыгыш үчүн, Ошондуктан азыр өзүм жалгызмын. Анан мындай келечекте максат кылдыңыз беле? Өзүмдүн ушундай бир стилдеги этно бир ишканамды ачсам, азыркы учурда үйдө жаткан сизге окшогон таланттуу айымдар көп да. Мисалы үчүн ошолорду бир жумуш менен камсыздап, ушул ишимди өнүктүрүп, баягы ушул кыргыздын баалуулуктарын чет элге дагы таанытып, атайын бир деген бир ойлор болду беле? Ооба, бул ой негизинен дайым эле бар болчу. Мындай 5-чи курсунда деп айтсам болот, 4-5-чи курсундарда жана Акшым Каркут деген уюм бар болчу. Улуттук баалуулуктарды жайылтуу максатында ошол уюм менен чогуу жүрүп калдык. Анан ошондо аябай мындай бизди кадимкидей программалап салышты да. Этно баалуулуктарды жайылтуу деген ошол менде аябай оюмда калып калып, патриоттук сезимиңиз ойгонду. Патриоттук сезим ойгонуп, ошондон бери ушул ой менен жашап келатам. Чындыгында кыргыздын баалуулуктарын биз жайылтышыбыз керек. Ошол үчүн бул мындай мурдатан келаткан ой болгон үчүн азыр ошол ойдон кете элекмин. Анан келечекте да, конечно, албетте айымдарга үйрөтүп, чогуу иштегенге жакшы тилегим бар. Максаттарыңыз бар. Биздин көрөрмандарыбыздан келген суроолор бар экен. Саламатсыздарбы, Таңкы регион. Наргиз айым, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздин чермейлериңиз, белдемчилериңиз жакты. Сизге кантип байланышып, кандай буйртма берип же сатып алсак болот деп аягы 83 менен бүткөн абонент. Сизди кандай издеп таап, кандай буйртма берсе болот мына ушул боюнча? Мен ошол Инстаграмда элемин. Наргиз стиль деген баракча бар. Ошол жерден издеп табышат мени.
Демек ошол жактан ардактуу көрөрмандар, Наргиз Тил деген Instagram баракчасына кирсеңиздер, мына ушул биздин ишкер айымыбыз Наргиз айымга байланышып, өзүңүздөрдүн баягы сунуш пикирлериңизди же болбосо өзүңүздүн бир сурап аткан көйнөктөрүңүздү буйртма берсеңиздер болот экен. Ошол жактан азыр интернет аркылуу байланышып, ошол жактан жазсаңыздар болот экен дейли. Анан мен жалаң эле баягы айымдардын стилдеринде ошол дизайнер кылып кийимдерди тигем деп атпайсызбы? Анан оюңузга келди беле ушул мырзаларга деле бир кандайдыр бир көйнөктөрдү, кандайдыр бир чыптамаларды, чапандарды тигип көрсөмбү деген? Жок, оюмда жок. Негизинен жолдошума тигем, мырзалардан бир эле жолдошума эле тигем. Башка эч кимге буйртма алып көргөн эмесмин, ала элекмин. Негизи бир багытты эметип алып, ошол жерди жакшы колдон келишинче мындай майын чыгарып жасаганым туура го деп ойлойм да. Эми эркек балдардыкына, эркектердикине кызыгып көрө элекмин. Демек аялдардыкы мага кооз мындай коозук тартуулайт да. Демек, сиз үчүн айымдардыкы баягы оңоюраак, жеңилирээк, анан мындай айымдар эми баягы кооздукка, жалтыракка, ушундай кооздукка кызыгасыздар да. Кол жатыгып калды анын үстүнө. Демек, мырзаларга оюңуз жок экен, Анан могул алып аткан, мисалы, ушул белдемчилерди, мисалы үчүн сөзсүз түрдө азыркы учурда баардыгыбыз анын сапатына, анан материалына карайбыз да, сөз алып атканда. Материал тандоодо эмнелерине карайсыз, кайсыл жакка кайрыласыз, ушул кездемелерди, материалдарды каяктан аласыз? Мына ушулар боюнча айтсаңыз. Бул эгерде мага буйртма түшсө, мен барып көбүнчө магазиндерден алам. Могул бизге сатыкка чыгарып аткандар азыр ушул коллекциямды жазап, сатыкка чыгарайын деген ой болуп атат. Булардын материалдарын мен азыр Мадинадан алам. Анткени бул бизде джинсы деген кездеме Мадинада кенен эле да, Мадина базарында. Ошол анан тышкары уже жалпысынан уже 20 жылга жакын иштеп калдым дебедимби? Кандай кездемелер, кандай сапатта экенин билип калдым десем болот. Ошол Мадинага барып эле тапсам болот. Андан тышкары магазиндер дагы көп ооба, кездеме саткан. Негизи баягы төмөндө айтып өтпөдүңүзбү, Кудай буйрса келечекте дагы өзүмдүн ишканамды ачсамбы деп. Анан азыркы учурда интернет дүкөндөрү өнүгүп, кааламдашуу доорунда интернет аркылуу эле баардык нерсебизди карап, анан сатып алып калбадыкпы? Анан өзүңүздү өнүктүрүү максатында ошол кандайдыр бир ушул дизайнерлик ишиңиз менен бир конкурстарга, сынактарга катышып көрөйүн деген оюңуз болдубу? Жок. Негизи мындай максат жок болчу. Ошол азыр айтып атпаймынбы, балам менен олтурдум үйдө 10 жылдай. Эми аракет кылып чыгып атамын десем болот. Анын үстүнө кичине да жалкоорок болдум. Демек, балдарыңызды чоңойтуп алып, эми гана өзүңүздүн ордуңузду таап, анан жакшы пландарды ишке ашырайын деп аткан учуруңуз, Анан жолдошуңуз мына ушул нерселерди колдойбу сиздин дизайнерлигиңизди? Ооба, анткени мен иштебейм, болгон мага керектүү курал жарак баарын жолдошум каржылайт. Анан баягы айымдардын иши майда иш деп коебуз го, негизичи. Анан ушуну кылбай эле койчу, эмнеге көз майыңды коротуп атасың, башка эле иш менен алек болчу дебейби? Жок, антпейт. Аябай колдоп турат, колдон келишинче эмне керек болсо, эмне сурасам баардыгын алып берет. Машина, ошол бүт колумдагы машиналардын баарын, эмне керек болсо ошолордун баарын жолдошум каржылаган. Демек, сиздин колдоочуңуз дагы баягы продюсериңиз дагы деп коелу, сиздин каржылык маселени чечкен дагы жолдошуңуз дейли. Анан келиңиз, Наргиз айым, эми алдыдагы максаттарыңыз тууралуу сурайлы. Келечекте ушул кандай максаттарыңыз бар, кененирээк айтсаңыз? Келечекте ушул жолумду мындай кыргыздын баалуулуктары менен бирге ою чиймесин кошуп, жөн эле мындай той аштарга кие турган эмес, күнүмдүк көчөдө, автобуста, магазинде кие турган кийимдерди ошо кыргыз аял затына арнасам деген оюм бар. Кыргыз тилинде. Анан ушул коллекцияларымды чыгарып, эми ошо коллекцияларымды чыгарып кайра-кайра
сатыкка чыгарып турсам деген максаттарым бар. Кудай буюрса келечекте ушу сиздин колуңуздан жаралган эмгектерди кыргыз кыздар кийип калсын дейли. Анан убакыт деген учкан экен, бизге бөлүнгөн жарым сааттык убакыт дагы өз соңуна келип калыптыр. Наргиз айым ушундай бир өзгөчө кийимдерди алып келип, баягы кыргыз элине тааныштырып, өзүңүздүн эмгегиңизди кылып жаттырсыз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз дагы. Көрөрмандарга сизге эркин микрофон берели. Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Кыргыз элиме тынчтык каалайм. Анан ошол ар бир биздин улуттук баалуулуктарыбыз менен кыргыз элибиз өнүгүп өсүп өркүндөсүн. Чоң рахмат дейли. Ардактуу көрөрмандар, мына ушундай кыргыздын өзүнүн бир өзгөчө мурасы болгон улуттук ою чийимдер түшүрүлгөн кийимдерди ар дайым кийели, сөзсүз түрдө кыргыз экенибизди даңазалайлы. Биздин бүгүнкү бейшемби күнгө бөлүнгөн убактыбыз дагы өз ишин жыйынтыктамакчы. Ар дайым дениңиздер сак, жашооңуздар жарык болсун. 1 саат алкагында сиздерге кызмат кылган мен Адилет Амангулов болдум. Ар дайым эфирде жарык айда шаңдуу жана жандуу көрүшөлү. Бүгүнкү эфирибиз мына ушул менен жыйынтыкталды. Кийинки эфирлерибизден жолугушканча аман туруңуздар.